Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Бөлүшкүлө. Бөлүшкөндү ойлоо абдан маанилүү. Колуңардагы бир нанды башкалар менен бөлүшкөндөй эле ой пикириңерди да бөлүшүүгө тийишсиңер. Мындай аракет жасаган адамдар башкалар менен батымалага келип, тил табышып кете алышат. Адамдар сүйүктүү адамдары менен орток пикирлерин бөлүшкөнүнө жараша дагы көбүрөөк бактылуу болушат. Достуктун негизинде эмнелер жатат? Бир нерсеге кызыккан достор негизи орток идеалдарга ээби деген сыяктуу суроолорду өзүбүздөн сурашыбыз керек. Бул маселе тууралуу бир топ мисалдарды келтирүүгө болот. Ал мисалдарды дагы эле өз жашоомдон алгым келет. Алгач өтө таанымал жубайлар тууралуу айтып берейин. Артур жана анын жубайы Кэтрин Мюррей ишинде ийгиликке жетишкен би мугалимдери. Баш кошконунан 30 жылдай болуп калса да, ошондон бери би үйрөтүү менен алек болушат. Кесиптеши менен эрди катын болуу кыйын болуп болбостугун сурадым бир жолу. Кэтрин мага мындай деп жооп берди. Балким, бир аз оор деп айтсам болот. Мен ар дайым жарашыктуу кийингим келет. Жүзүмдөгү упаны күйөөмдүн ордуна башкалардын көргөнүнө ыраазымын. Биз үчүн эң маанилүү нерсе кызыккан нерсебизди бөлүшүү. Экөөбүз тең сууда сүзүүнү жана теннис ойногонду жакшы көрөбүз. Эс алууга чыкканда спорттун бул эки түрү үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүбүздү пайдаланабыз. Өткөндө Вермудага экскурсияга чыктык жана ал жерде да ушул спорттун түрлөрү менен алек болдук. Эгер көңүл ачууларды бөлүшсөңөр, жашооңордун маңызы да өзгөрөт. Иштөө менен адамдар келечектерин кепилдикке ала алышат. Көп байлыгы болушу мүмкүн, бирок көңүл ачуу, оюн, күлкүсүз жашоо кызыксыз жана оор болуп калат. Адамдар жаңы нерселерди таап, жашоолорун көрктөндүрөрүнө жараша көңүлдөрү куунак, кылган жумуштары жемиштүү болот. Негизи күйөөлөрүнө жага турган нерселерди жакшы билген аял ар дайым жакшы жолдош боло алышат. Гарри Штейнмецтин бир жазуусунан окуган элем. Ийгиликтүү үй бүлөдө күйөөңүздүн табитине жана адаттарына көнүңүз. Бул өзүңүздүн көнүмүш адаттарыңыздан да маанилүү. Мисирдин ханышасы Клеопатра эркектерди башкарууда өтө ийгиликтүү болчу. Чынында анын белгилүү болушу да ушуга байланыштуу. Өтө сулуу болбогону менен маңдайындагы адамдардын кызыккан жана күткөн нерселерин жакшы байкаган Клеопатра салык жана алган баардык элдердин тилин да үйрөнчү. Өзүнө жолугушууга келген өкүлдөргө өздөрүнүн тилинде кайрылгандыгы үчүн да өзгөчө сүйүктүү болчу. Ханышанын сүйүктүүсү Антуан балык уулаганды жакшы көрчү. Ыңгайлуу шарттарда жашаганды сүйгөн Клеопатра баардык жыргалчылыктарын жыйыштырып коюп, аны менен чогуу барчу. Кээде балык кармай албай калган Антуанга байкатпастан эки кулун сууга түшүрүп, анын кайырмагына балык илдирген Клеопатра күйөөсүнүн мүнөзүн абдан жакшы өздөштүргөн эле. Күйөөлөрү гольф оюнуна ышкыбоз эки курбум бар эле. Өмүрлүк жарларынын булушкысын керексиз деп эсептеген бул экөө бир күнү жесир калышты. Анткени алардын жанына барбаш үчүн ар түрдүү шылтоолорду айтышып, алар менен бирге жүрүүнү каалашчу эмес. Нью-Йорктун эң көркөмдүү көпүрөлөрүн курган Леон Шунмейкер мыкты инженер эле. Ал шпага менен гольфко да аябай кызыкчу. Леон Шунмейкердин аялы абдан сабатсыз болчу. Кээде бир топ нерселерди бири-бирине аралаштырып, түркөйчө сүйлөп койчу. Күйөөсүн абдан сүйгөн аял аны бактылуу кылуу үчүн гана гольф жана шпага ойноону үйрөндү. Өзүн зордоп үйрөнгөн спорттун бул түрлөрүнөн алдыңкы байгелерге да ээ болду. Эл аралык олимпиадаларга да катышкан Шунмейкер айым күйөөсүнүн хоббилерин четке кагып, өз иши менен алек болгондо бүгүн кадыр-барктуу спортчу боло алмак эмес, балким күйөөсү менен ажырашып да кетмек. Белгилүү журналист Эдгар Уэллс өз чөйрөсүндө өтө эмгектенгендиги менен таанымал. Анын эң кызыккан оюну ат жарышы. Ар жуманын аягында ат жарыштарды көрүүгө барган Уэллстин жубайы спортко таптакыр кызыкчу эмес, бирок күйөөсүн сыйлагандыктан аны жалгыз жибербей ат жарыштарын көрүүгө чогуу барып жүрдү. Мындай аялдарды табуу жашоодо өтө чоң мааниге ээ. Анткени адамдар жашоосунда ар нерсени бөлүшө турган досторду издейт. Алар үчүн эң жакшы дос жубайлары. Дагы бир мисал келтирүү менен бул теманы аяктамакчымын. Турмушу ойдогудай болбой калган Фрэнсис Шорт айым бактысыз экендигин айтып жүрчү. Күйөөсү дагы эле бойдок кезиндеги адаттарын таштабай, кечинде достору менен көңүл ачуучу жерлерге кетип калчу.
Шорт айым анын үйдө отуруп кээ бир нерселерди кеңешүүсүн каалаганы менен бул тилеги жүзөгө ашпады. Ал күйөөсү кызыккан нерселерди издей баштады. Карта ойноого кызыкканын билип, аны үйрөндү. Күйөөсү үй бүлөлүк отуруштарды жакшы көрчү. Ал да үйүн иреттеп, жасалгалап, отуруштарды уюштурууга өттү. Күйөөсү да досторун отуруштарга чакыра баштады. 40 жылдан бери бирге түтүн булаткан Шорттор үчүн азыр жашоо таптакыр башкача. Жубайынын арты менен үй бүлөсүн сактап калган Шорт эми сыртка чыккысы келбейт. Өз жайына коюңуз. Бир нерсеге кызыктыруу. Белгилүү жазуучу Андре Моруа Үйлөнүү өнөрү аттуу китебинде мындай деп жазат. Жубайлар бири-биринин хоббилерин сыйламайынча эч качан бактылуу үй бүлө боло албайт. Эки адамдын бир нерсеге кызыгышын, бирдей пикирге ээ болушун күтүү туура эмес. Бул мүмкүн да эмес. Аялдын күйөөсүнүн кызыккан нерсесин бөлүшүүсү аны ыраазы кыла турган жолдордун бири гана болуп саналат. Күйөөңүздүн жумушунан сырткары үйдө эмне иш кылганын көп сынга ала бербеңиз. Жумуш бөлмөсүндө же ателесинде түрдүү акчаларды коллекция кылышы мүмкүн, бирок бул сиздин тынчыңызды албасын. Колуңуздан келсе ага жардамчы болуңуз. Уилл Роджерстин өмүр таржымалын кагазга түшүргөн Хомер Крой убактысынын көпчүлүк бөлүгүн Санта-Моникадагы Роджерстин чарбасында өткөрдү. Крой Роджерстин түштүк Америка канжарына кызыгып калгандыгын баяндайт. Жубайы Роджерс айым оболу таң калып, анын бул кызыгуусун түшүнгөн эмес, бул коркунучтуу оюнчуктан баш тартуу үчүн аны менен сүйлөшмөкчү да болду. Анын бул канжарды эмне кылаарын да түшүнө албады. Бир топко чейин ойлонуп жүргөн Роджерс айым күйөөсүнүн кубанычына өбөлгө боло турган бул канжарды тамаша катары сунмакчы болуп шаарга барып, аны сатып алды да жаңы жылдык белек катары күйөөсүнө тартуу кылды. Уилл Роджерс белекти ачканда кубанганынан эмне кылаарын билбей калды. Өмүрүндөгү эң баалуу белекти алгандыгын айткан Роджерс өмүрүнүн аягына чейин жубайы менен бактылуу жашашты. Эркектин жумуштан сырткары бир хоббиси бар болсо, бул аял үчүн утуш гана болот. Ал эркектин черин жазып бактылуу кылат. Жээним Джеймс Хирристин күйөөсү мунайзат өндүргөн чоң ишкананын аудитору эле. Талсада жашаган жубайлар бактылуу үй бүлө болчу. Жумушунан сырткары жыгас учусталыгы менен алек болгон Джим Хэррис эмеректердин жаңы көрүнүштө жасоо үчүн өтө катуу эмгектенип, ийгиликке жеткенде абдан бактылуу болчу. Хэррис айым күйөөсүнүн бул иш менен алек болгонун ар дайым оң кабыл алып, ага жардам да берчү. Джимдин дагы бир хоббиси Мак аттуу итти үйрөтүү менен алек болуу. Бул аракетинин натыйжасында ит 4 буту менен пианино чалганга чейин жетишкен. Ар түрдүү тармактарда күйөөсүнө жардамчы болгон аялдар башка аялдардан көп шектене беришпесин. Анткени эгер күйөөлөрүнүн иш аракетин жана кызыккан нерселерин бөлүшсө, үй бүлөнү башка бирөө бузушу мүмкүн эмес. Психологдор, күйөөңүз жумушунан сырткары башка нерселер менен алек болгусу келсе, анда жумушунда бир мандем бар экендигин көрсөтөт деп айтышат. Кандай себеп менен болсо да жумушунан кутулуунун, качууну каалаган адамдын көңүлү жайында эмес. Андай абалда анын иштери тууралуу териштирип билип, анын тынчын алып жаткан себептер тууралуу бир аз ойлонуу керек. Эгер бул экинчи иши негизги жумушуна көлөкөсүн түшүрүп жаткан болсо, анда көйгөй дагы чоңоюшу мүмкүн. Экинчи дүйнөлүк согушта Япониянын концлагеринде кармалган Эрик Кларк жана анын жубайынын башынан өткөн окуялар ушундай бир абалга жакшы мисал боло алат. Шанхай биржасына мүчө болгон Эрик Кларк менен жубайы Рульф 1941-жылы туткунга түшкөн. Америкалык жана англиялык 1875 туткундун катарында 30 ай концлагерде кармалышты. Ачкалык, кыйноолор алардын жашоосунан бир топ нерселерди алып кетти. Эрик Кларк Christian Science Monitor гезитине интервью берип жатып мындай деди. Бул түрмө бизге абдан чоң сабак болду. Адам үйүнөн, мал-мүлкүнөн жада калса, жумушунан да ажырап калышы мүмкүн экен. Бирок андан башкалар ала албай турган нерсе бар болсо, анын эрки сынбайт. Мен чыгармачылык, өнөр тууралуу айтып жатам. Эч ким башка бирөөнүн адабиятка жана музыкага болгон кызыгуусун, сүйүүсүн алып кое албайт. Кларк музыка менен көп алек болчу. Согуштан мурда Шанхайда бир топ хор тобун түзгөн эле. Туткунда жатканда да бул хоббисин таштабастан концлагердеги адамдарга бир топ ырларды үйрөттү. Эрик Кларк өз эркинде болбостон өзгөргөн шарттары, андагы түрдүү нерселерди үйрөнүшүнө ыңгай түзгөн. Бул жаатта абдан жөндөмдүү экендигин да билинген. Төмөнкү сөздөрдө ага таандык баарынын өздөрү алек боло турган ишин табышы үчүн көп аракет кылдым.
ардактуу эс алууга чыкканда жашообузга маани маңыз тартуулаган бул иштер өмүрүбүздүн жакшы маанайда уланышына да шарт түзөт. Жогорудагы мисалдарды карап, адамдардын эмне үчүн түрдүү иштер менен алек болушу керектигин дагы бир жолу эске салабыз. Бир сымбаттуу жигит өзүнө жакшы дос боло турган аял затын жолуктурса, дароо ага үйлөнөрүн айткан эле. Аны жакшы тааныган, сезимдерин сыйлаган бирөөнү тапса, үйлөнбөй коюуга башка себеп издемек эмес. Үй кожойкелери ар күнү бир топ жумуштар менен алек болушкандыктан күйөөлөрүнө аз эле убакыт бөлүшөт. Коңшулары менен дүкөн, базарлардагы адамдар менен, балдары менен өткөргөн убактысынын 4/1 да күйөөлөрүнө бөлө алышпайт. Мына ошондуктан аялдар күйөөлөрүнүн экинчи бир иш менен алек болушуна тынчсыздана бербеши керек. Бул жалгыздыктын аты жубайларынын талаптарынан бир аз оолактап, жан дүйнөсүн эс алдыруу болуп саналат. Кээ бир эркектер бул мүмкүнчүлүктү башкача пайдаланышы мүмкүн. Мисалы, үйдөн алыс, көңүл ачуучу жайларда достору жана түрдүү чөйрө менен убакыт өткөргүсү келет. Балким гаражга кирип, машинасынын деталдары менен таанышууга аракет кылат. Кандай болсо да, аялдар күйөөлөрүн өтө чектен чыкпаган хоббилерине жардамчы болгону жакшы. Сиз да өзүңүздүн хоббиңизди табыңыз. Аялдар да өздөрүнө кызыктуу тармактарды тандап алса болот. Элге аралашып, адамдар менен баарлашууга өбөлгө түзө турган мындай иштер аялдардын күйөөлөрүнүн түшүнүшүнө да жардамчы болот. Кечинде күйөөсү келгенде аны кызыккан жумушу тууралуу ой бөлүшөт. Кызыксыз болуп бараткан үй бүлөлүк жашоону ушундай жолдор менен сактап калууга болот. Үй кожойкелери негизинен үйдө жалгыз калышат. Сыртта эмне болуп жатканына да кайдыгер сыяктуу көрүнүшөт. Бирок өзүн өнүктүрүүнү каалаган аялдын эгер учурда болуп жаткан нерселерге бир аз кызыга турган болсо, жашоосу да өзгөрөт. Мисалы, аял киши тигүүчүлүк курстарга, музыка үйрөнүү, сүрөт тартууга кызыгышы мүмкүн. Уолтер Финкпейнер балдары чоңоюп, мектепке кетишкенде жакын жердеги бир окуу жайда сабак берип жүрдү. Бир канча убакыттан кийин өзүнүн жөндөмдөрүн билип, кичинекей балдарды кантип тарбиялоо керектигин түшүндү. Ошондой эле жанындагы бир балдар бакчасына да сабак бере баштады. Мен бул жаңы жумушум жашоомду укмуштуудай өзгөрттү. Мурда ачуум чукул болчу, бирок азыр баардык нерсеге көз карашым өзгөрдү. Эртең менен эртерээк туруп, үй жумуштарымды жасайм, анан балдарды мектепке узатам. Бир аздан кийин өзүмдүн жумушумду аткарам. Бейшемби күнү кечинде күйөөм менен бирге досторубуздукуна барабыз. Жумасына 3 күн сабак берем деп кубанычын бөлүшөт. Финкпейнер сөзүн андан ары мындай деп улантат. Бул иштер менен алек болуу тамак үстүндөгү маектерибизди да шаңга бөлөдү. Дасторконго отурганда күнүбүз кандай өткөнү тууралуу сүйлөшүп, көңүлдүү тамактанабыз. Бир күнү психикалык жактан оорулуу кишинин дептери колума тийип калды. Байкуш киши оозуна салган тамагын кайра түкүрүп салат экен. Ал кишинин үй бүлөсү тууралуу териштирсе, ата-энеси ар күнү тамак үстүндө акча тууралуу же башка бир маселени талашып урушчу экен. Биздин үй мындай болбойт. Дасторкондо отурганда баары күнүмдүк иштери тууралуу ой бөлүшүп талкуулайбыз. Баягыдай ачууланбайм. Мурда мен ачуумду келтирген нерселерге маани бербей да калдым. Азыр үйүмдү жасалгалоо, баарынын көңүлүн көтөрө турган шарт түзүү менен алекмин. Оюмду ушундай пайдалуу нерселерге гана бура баштадым. Бош убактыңызда өзүңүздүн жан дүйнөңүзгө кулак салыңыз. Эмне жагат? Эмнени кемчиликтүү деп эсептейсиз? Ошол суроолорго жооп табууга аракет кылыңыз. Кээ бир иштерди орундатуу үчүн чоң акчанын деле кереги жок. Кичинекей бир жерде да көп иш жасоого болот. Эгер жалгыз иш жүргүзө турган мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, бир топко кошулуп аракет кылсаңыз да жакшы натыйжаларга жетишесиз. Мен муну өз жашоомдо жүзөгө ашырдым. Нью-Йорктогу Шекспир клубуна бара баштадым. Бул жерде 400 жылдык тарыхтан бери бүгүнкү күнүбүзгө жарык бере турган жаңы маалыматтарды алдым. Үйгө келгенимде базардагы баалардан башка нерселер тууралуу айтып берүүгө мүмкүнчүлүгүм пайда болду. Күйөөм Линкольн экөөбүз тең Шекспирге кызыгып, анын чыгармаларын изилдеп окуй баштадык. Эми бири-бирибиздин пикирлерибизден пайдаланып жатабыз. Ортобузда кызуу талаш-тартыштарда болуп кетет, бирок бул бизге терс таасир тийгизбейт. Эгер экөөбүз тең бир эле нерсени жактырганыбызда, жашообуз мынчалык кызык болмок эмес. Түрдүү маселелер менен алек болуп, бири-бирибиздин маалыматыбызды арттыруудабыз. Бул биздин ынтымагыбызды да бекемдейт. Мыкты үй бүлө куруу. Кээ бир социологдор азыркы учурда үй кожойкелеринин баркы түшүп кеткендигин айтышат. Үй жумуштарын канчалык мыкты аткарсак да, бул эч кандай мааниге ээ болбой калгандай. Коомдо бул бааланбай калды. Мына ошондуктан үй кожойкесимин деген аял өзүн ыңгайсыз сезип кыжаалат болуп кетет.
Алар өздөрүнүн ордун сездиргиси келет. Чындыгында адаттагы үй бүлөлүк түзүлүштө аялдардын маанилүү орду бар. Үйдөгү жумуштарын жасап, балдарын караган эмгектери көңүл сыртында калбай турган аракеттер. Бүткүл өмүрүн үй бүлөсүнө арнаган аялдар менен сыймыктануу керек. Аялдын үй бүлөдөгү ролу жасалма эмес, анткени ал жерде аткарылган иштер бар. Менин оюмча, үй кожойкеси болуунун өзү деле бир өзгөчөлүк жана сыймыктануучу нерсе. Бул аялдардын ашпозчулук, кийим тигүүчүлүк, бейтаптарды кароо, катчылык, соода саттык иштери боюнча жоопкер сыяктуу кызматтарды аткарып жаткандыгын унутпашыбыз керек. Аялдардын үй ичинде өз ордулары бар, бирок алар сыртта да өзүнүн ордун көрсөтүшү зарыл. Алар жакшы кийинип, жакшы дос күтүүнү каалашат. Силер ар кандай бир ишканада үстөлдөрдүн чаңын сүрткөн, өзүнүн пландарын өзү жазган, телефонго жооп берген, каттарын өзү жөнөткөн башчыны көрдүңөрбү? Мен андай башчы көрө элекмин. Үй кожойкелери бул иштердин баарын өзү жасайт. Менин оюм боюнча, ар жылдын эң мыкты үй кожойкеси тандалып, сыйланышы керек. Атайын кечелер уюштурулуп, аларга алкыш айтылып, аялдар, апалар коомдун эң маанилүү бөлүгүн түзөрүн мисалдары менен бирге баяндоо зарыл. Үйдөгү кызматтарды мыкты орундатууңуздун, күйөөңүздүн ийгилигинде да чоң ролу бар. Мындай маанилүү маселени мен гана эмес, кээ бир статистикалык көрсөткүчтөргө карап колго алуу керек. Учурдагы аял жоголгон жыныс китебинин автору доктор Мариня Фарнхем жана Ферналд Лендберг мындай деп жазышат. Ушул убакытка чейин жүргүзүлгөн изилдөөлөр боюнча үй жумуштарын мыкты жасаган аялдын күйөөсүнүн иши да ийгиликтүү болот. Анын ишинин натыйжалуулугу жана кирешеси 30%дан 60%га чейин жогорулай тургандыгы белгилүү болду. Life журналынын изилдөөсү боюнча үй кожойкелери жасаган жумуштарын жылдык кирешеси $10,000 экендиги айтылат. Башкача айтканда, эркектер жубайларына жумуш кылдырбаса, ар жылы $10,000 башка бирөөнү жалдап иштетмек. Көптөгөн аялдар күйөөлөрүнүн ийгиликке жетиши жана алардын өнүгүшү үчүн катуу аракет кылышат. Эйзенхауэр айымдын бүгүнкү күнүбүздөгү аялзат аттуу журналга чыккан "Жаңы келин болсом" аттуу макаласында кызыктуу маалыматтар бар. Ал макаланын эң кызыктуу бөлүмү бир үйдө жубай болуу Кудайдын аялзатына эң чоң тартуусу деп аталат. Балдарды кароо, ийдиш аяк кир жууш, тамак жасоо сыяктуу иштерди ар күнү кайталап, өмүрдүн ушул иштерге арнап коюу оңой болбосо керек. Күйөөңүз кечинде үйгө келгенде "Күнүң кандай өттү алтыным" деп сураганда, ага газдын акчасын гана төлөөгө үлгүрдүм деп айтасыз. Кайрадан төрөлүп турмуш курсам, дагы эле мурда жасаган жумуштарымды жасамакмын. Күйөөмдүн аз кирешеси менен жан багууга аракет кылып, аны жана өзүмдүн досторумду көбөйтүп, эртең менен тамагын берип, жумушка узатмакмын. Анын каалаганына жараша өзүмдү өнүктүрүп, колдон келишинче ал максаттын жүзөгө ашышы үчүн аракет кылмакмын. Үй кожойкеси катары Эйзенхауэрдин кылган аракети абдан сонун. Анткени ошондой ойлонгондугу үчүн күйөөсүн ак үйдөгү кызматка жеткире алды. Үйгө келүүнүн кубанычы. Жумушта иштөө жакшы жана зарыл. Кечинде эс алуу үчүн бейпил, бактылуу үй бүлө керек. Эгер адамдын мындай шарты жок болсо, эртеси күнү кайра ошол бойдон жумушка барып, иштөө жөндөмү начарлайт. Күйөөңүз менен балдарыңызда үй бүлө деген сөздү сиз түшүнгөндөй эле мааниде түшүнүшөт. Бирок бул түшүнүк түздөн түз сиздин кыймыл аракет жана мамилеңизге байланыштуу. Сиздин иш аракетиңиз алардын үйдөгү бактылуулугунун таасирин тийгизет. Үй бүлөңүздүн бактылуулугу үчүн төмөндөгүгө көңүл бурушуңуз керек. Биринчи, эс алуу. Адам баласы жумушун канчалык сүйсө дагы белгилүү бир аракеттенүүдөн кийин сөзсүз чарчайт. Анын бул чарчоосу кечинде үйгө келгенде жеңилдесе, кыймыл аракети жана мамилеси да бир топ өзгөрөт. Эртеси жумушка сергек абалда кетет. Аял тыкан, таза болушу мүмкүн, бирок бул тыкандык көпчүлүк учурда үйгө бейпилдик алып келе бербейт. Биздин ошондой бир комушубуз бар эле. Кичинекей балдарга эч качан жакшы мамиле жасачу эмес. Анткени балдар үйүн чачып, булгап тургандыгын айтчу. Үйдү сасытат деп күйөөсүнөн чылым чектирчү эмес жана анын досторун эч жактырчу эмес эле. Кечинде үйүнө келип, күнүмдүк гезитин окуган күйөөсү гезиттин каалаган жерине таштай алчу эмес. Мындай аялдарды оорулуу абалга жетип калды деп айтууга да болот. Бир топ жыл мурда Джордж Келли "Крейгтин жубайы" аттуу театралдык оюнунун ийгиликке жеткени эсиңерде болсо керек. Бул оюнда көрсөтүлгөн аялдын образы жашоодо кездешет. Мына ушул себептен оюн кызыктуу болгон. Оюнда Гарриет айым үйүн абдан жакшы көргөн жана
баардык жерин таптаза тыккан кармаган аял эле. Бир жаздыктын ордунан жылып калганын көрсө, мээси атылып кетчүдөй ачууланат. Баардык нерсе ал каалагандай турушу керек эле жана ошол үчүн конокто келбеши керек болчу. Аз сүйлөгөн, үйдө баары жогу билинбей, тынч жашаган күйөөсүнө да чыдай албаганчалык мүнөзгө ээ аял эле. Биз аялдар тамекинин күлүн түшүрдү, гезиттерди ой келген жерге коюшту деп күйөөлөрүбүзгө карата катуу кетип калабыз. Бирок кечке чейин жумушта жүрүп, үйүнөн тынчтык күтүп келген адамга дагы бир аз этият мамиле жасашыбыз зарыл. Сезимдерибизди жөнгө салып, аларга үйдөгү бейпилдикти тартуулоого тийишпиз. Анткени бул үй анында үйү. Үйдү кооздоо жана оңдоп түзөө үй кожойкеси тарабынан жасалгандыктан аял үйдүн ички көрүнүшүн өзүнө гана жаккандай пландабашы керек. Баардык нерсе ирээттүү жайгаштырылган бөлмөдө жумуштан чарчап келген адам эс ала турган бир бурчу сөзсүз болууга тийиш. Бул маселеде аялдар бойдоктор жашаган бөлмөлөрдү элестетип көргөн оң. Доктор Льюис Парк ооруканасын жаңыдан оңдоп түзөөдөн өткөрдү. Күтүү салонуна сүрөттөрдү, кооз чырактарды илдирип, ыңгайлуу отургучтарды койдурду. Ичкери кирген адамдар оболу психологиялык жактан эс алышына шарт түздү. Белгилүү бойдоктордун бири Уолтер Лингта үйүн кооз кылып жасалгалап оңдоп түзөдү. Буюмдарды иреттүү жана өзүнө ыңгайлуу кылып жасады. Геология тармагынын адиси Ленг дүйнөнүн кайсыл жерине барбасын өзү менен кошо алып келген буюм тайымдары менен үйүн кооздоп алчу. Керебетинин жабдуусу Перудан, башка бир бурчундагы буюмдар Явадан же дүйнөнүн башка булуң бурчтарынан алынып келинген. Мындай адамдар өздөрүнүн жыргалчылыгын кандай сүйөрү кылган иштеринен эле көрүнүп турбайбы? Дагы эле бойдон жүргөн адамдарга ыңгайлуу шарт түзө ала турган аялдардын саны өтө аз. Үйлөрдү негизинен аялдар ретке келтиргендиктен эркектердин эс алышына жана ыңгайлуулугуна көп көңүл бурулбайт. Парижге барганымда кичинекей күл түшүргүчтөрдү алып, бөлмөнүн ар кайсы жерине коюп койгон элем. Бирок күйөөм менен дүкөнгө барганыбызда ал күл түшүргүчтөрдүн ордуна дагы чоңураагын алып келип койду. Үйүбүзгө конок келгенде ошол чоң күл түшүргүчтөр колдонулат. Мен алып келгендер азем белек катары турат. Экинчи, тазалык жана ирээттүүлүк. Жогоруда да кээ бир нерселер тууралуу айтып өттүк. Ага дагы бир канча нерселерди кошумчалай кетели. Эркектердин көбү ирээтсиз үйдө жашагандан көрө ирээттүү бир чатырда жашаганды артык көрөр. Тамактын убагында даяр болбошу, үтүктөлбөгөн кийимдер, ирээтсиз бөлмө эркектин ал үйдөн качып кетишине себеп болуп калышы мүмкүн. Күйөөм жаш кезинде бир сулуу кызга ашык болуптур. Бир күнү ал кыздын үйүнө кирип калса, үйү бир кавалерия аскер басып өтүп кеткенде ирээтсиз экен. Ошентип ал кызга үйлөнүүдөн баш тартыптыр. Мен айтып жаткан ирээтсиздик үйдүн таптакыр кайдыгер ташталган абалы, баардык күйөө күтүүсүз жана убактылуу боло калган башаламандыкты көтөрөт. Эгер сиз жаңыдан тамак жасоого үлгүрбөй калсаңыз, ал кечээ күнү түштөнүүдөн калган тамакты да жей берет. Эгер башаламандык дайым эле кайталана бербей турган болсо, бир жолку күтүүсүз ирээтсиздикти жыйноого жардам да берет. Үчүнчү, шаңдуу жана бейпил чөйрө. Үйдүн ичиндеги абалга аял жоопкерчиликтүү. Күйөөңүздүн жумушунда ийгиликке жетишине үйүңүздөгү атмосферанын зор мааниси бар. Аял катары күйөөбүздүн жумушунун ийгиликтүү болушун жана алардын биздин жумушубуз менен көп алек боло бербешин каалайбыз. Лос-Анджелестеги үй бүлө институтунун жетекчиси доктор Пол Поппеноу үй эркекке жумушун унуттура турганчалык жана жумуштагы чарчоосун кетире тургандай ырахат тартуулоого тийиш экендигине ишенет. Анын бул сөздөрүн баса белгилеп кетүү керек. Заманбап жумуш жана өнөр жай дүйнөсүндө иштеген адамдар табият коюнуна эс алууга чыгышпайт. Бул жерде эртеден кечке жашоо үчүн күрөш жүрүп турат. Жумуш убагында аягында барып эс ала турган жайы болушу керек. Аял бул маселеде маанилүү милдет аткарат. Үйдөгү бейпилдик, жумуштан чарчаган кишинин абалын калыбына келтирип, жанын жай алдыра тургандай, көңүлүн көтөрө тургандай көрүнүштө болушу зарыл. Ошондо гана эркек эртеси күнү жумушуна сергек жана шайдоо абалда бара алат. Күйөөсүнүн жашоосунда ушул шарттарды түзө алган аялдар өз милдеттерин орундаткан болуп саналат. Төртүнчү, үйдөгү жашоо. Эркектин үйдө өзүн падышадай сезишине жол берсеңер, бул мамилеңер силерге да сый болуп кайтат. Үйгө жаңы бир буюм алынарда аял өзүнө жакканын тандап албастан, күйөөсү менен да кеңешкени оң. Анын эмне каалаганын билүү, кээ бир нерселерди жайгаштырууда керек болушу мүмкүн. Күйөөңүз үйдө болбосо, ансыз жашоо кызыксыз экендигин сездирүүгө аракет кылыңыз.
анын үйдө жоктугу сизге кандай терс таасирин тийгизгендигин түшүндүрүүгө аракет жасаңыз. Жаңыдан турмушка чыккан бир кызды тааныйм. Үй жумушун мыкты жасайт. Ичкери киргениңизде баардык буюмдар орундуу турат. Ал өзү да сизди жарык жүз менен тосуп алат, бирок күйөөсү өзүн үйдө артыкпаш сезет. Дос тааныштарын үйүнө чакырбайт. Ар дайым сыртта болгусу келет жана аларды да сыртта коноктойт. Көчөдө бактылуу жүрөт. Жаш келинге бул абал жакпайт, бирок дагы эле өз билгениндей кылат. Алардын турмушу ушундай көрүнүштө чиеленишкен. Күйөөсү үйдө өзүн жакшы сезбей жаткандыктан сыртка кетишинин себеби тууралуу аялы жакшылап ойлонушу керек. Аялдар менен эркектердин баары бирдей эмес экендигин билели жана жаныбызды кыйнай бербейли. Ушундай абалда калган жакын адамдарга кээ бир акыйкаттарды түшүндүрөлү. Алардын да ушул катачылыктарга түшпөстөн үй бүлөлөрүн сактап калышына жардамчы бололу. Оболу өзүбүз үйлөрүбүздү бакыт ордосу кылып жашообузга маани маңыз тартууланышына шарт түзөлү. Текке кеткен убакыт. Баарынын бир күнү бар. Башкача айтканда 24 саат менен белгиленген бир убакыт. Американын эң кыймылдуу аялдарынын бири жана мамлекет башчысынын жубайы Элеонор Рузвельт жалкоолукту жактырган эмес. Анын 24 саатынын бир көз ирмеми да текке кетпейт. Бир шаарда демократиялык партиянын митингине катышкан Рузвельт айым башка шаардагы жыйналышка жетишүүнү да пландап коет. Бир күнү жолугуп калып, мынчалык көп ишке кантип бир учурда жетишесиз деп сурасам, убактымды текке кетирбейм деп жооп берди. Гезит журналдагы макалаларын, конференция жана жолугушуулардын ортосундагы бош убактарда жазгандыгын, кечинде кеч жатып, эртең менен эрте тургандыгын айтат. Ага берилгендей эле бизге да 24 сааттык бир күн берилген. Биз эмне үчүн мындай ийгиликке жетишпешибиз керек? Биз анын кылган иштерин да кыла алабыз. Балдарыбызды паркка алып баруу, конференцияларды угуу, китеп окуу сыяктуу иш аракеттер менен убактыбызды өткөрөбүз. Досторубуз менен телефондогу, коңшулар менен болгон балкондогу маектешүүлөрүбүз канчалык убактыбызды уурдап жатат. Эгер текке кеткен бул убакытты эсептеп чыгып, аны өз пайдабыз үчүн колдонууга аракет кылсак, маанилүү бир боштукту толтурган болор элек. Нью-Йорктогу социалдык изилдөөлөр институтунда аялдын коомдук жашоодогу орду аттуу бир курс уюштурулган эле. Курста маданияттуу айым Элис Райс Кок да сабак берет. Бул курстардын максаты аялдарга өзүн таануу жана коомдогу лайыктуу орундарын көрсөтүү эле. Бир жумалык иштөө убактысы белгиленген аялдар бош убакытларында пайдалуу өткөрүшөт. Элис Райс Кок бул курстун усулу тууралуу төмөнкү маалыматтарды берди. Курска катышкан окуучулар убактыларынын канчасын текке кетирип жаткандыгын көрүшөт. Кийин бул катачылыктарга жол бербеш үчүн өздөрүнө программа түзүшөт. Мен да өзүм план түзүп жатып, детективтерге көп убактымды коротуп жүргөндүгүмдү көрдүм. Детективтерди окуу жаман иш эмес, бирок мынчалык көп убакыт коротуу туура эмес. Эми болсо өз жумуштарыма да ушундай олуттуу мамиле жасай алсам кана деп ойлойм. Автобус күтүп турганда же автобус менен узак сапарларга чыккандагы бош убакытларыбызды толтуруш үчүн аткара турган нерселер албетте бар. Американын мамлекет башчысы Рузвельт кеңсесиндеги үстөлүнүн үстүндө бир китепти ачып коюп койчу. Жолугушуулардан сырткары убактысын китеп окуу менен пайдалуу өткөрчү. Анын уулу атасынын уйку бөлмөсүндө да ыр китеби тургандыгын жана ар күнү уктаар алдында же уйкудан тургандан кийин бир канча сап ыр окуп жаттаганын баса белгилейт. Албетте, биздин Рузвельттики сыяктуу көп жумушубуз жок. Ошондуктан андан дагы көбүрөөк иштер менен алек болушубуз керек эмеспи? Дагы өзүм тууралуу айтышым керек болуп турат. Азыр сиз окуп жаткан саптарды балам уктаганда жазам. Бош өткөргөн убактыларымды аныктоо анчалык деле кыйын эмес. Бир чет тилди үйрөнгүңүз келсе, бош өткөргөн убакыттарыңызды үйрөнсөңүз болот. Макала жазуу, ырдоо, сүрөт тартууда бош убакыттарыңызды да жасала турган иштерден. Бул иштерге убакыт бөлө албайм деп айтканыңыз туура эмес. Дээрлик баарыбыз Франк Гилберттин калемине таандык демократ үй бүлө аттуу китебин окуп, сценарий ушул китеп боюнча жазылган кинотасмасында көргөндүрбүз. Бул китептеги үй бүлө башчысынын жалгыз максаты текке кеткен убакытты аныктап, анын чарасын издөө болчу. Бир канча перзенти бар үй бүлөнүн улуулары балдарынын бош убакыттарын кандай өткөрүп жатканын эсептешип, аларга муун маани маңызын түшүндүрүүгө аракет кылышкан. Китеп окуп жатып, үй бүлө мүчөлөрүнүн баары сөзсүз бир нерсе менен алек болгондугун, бош убактыларын пайдалуу нерселер менен өткөргөндүгүн көрөсүз. Эң кызыктуусу, тиштерин жууп же кийинип жаткан учурда үй ичинде коюлган үн берүүчү аппараттын жардамы менен чет тил үйрөнгөндөрү эле. Сальватор
Гудсарти бизге тааныш инженерлердин бири. Жубайы Гудсарти ар айым үй жумуштарын баарын жасап, балдарын карайт жана аны менен кошо күйөөсүнө катчылык, бухгалтердик жана кадр бөлүмүнүн башчылык кызматында ийгиликтүү аткарчу. Мына ушунчалык көп жумушту жасоо менен бирге дагы бош убакыт таап, коомдук иш-аракеттерге да катышканга жетишчү. Программаларыбыз тынымсыз алмашып турат жана көйгөйлөрүбүздү чечүү үчүн да көпчүлүк убакта бирге аракет кылабыз. Биргеликте иштегендиктен дүйнө таануубуз жана максаттарыбыз да жогорулайт. Орток келечек үчүн жан үрөп аракет кылсак, баштаган иштерибиз да ийгиликтүү болот. Рузвельт айым сыяктуу убактысынын бир көз ирмемин да текке кетирбеген үй бүлө иштегенди жана анын натыйжасында ийгиликке жетүүнү үйрөнүшкөн. Айланаңызды караңыз. Иштеринде ийгиликке жетишкен канча адам бар болсо, алар үчүн убакыт өтө маанилүү. Убакытты текке кетирүү акчаны ысырап кылгандан да коркунучтуу. Анткени анын ордун толтуруу мүмкүн эмес. Убакыт кайтып келбейт. Силерге убактыңарды пайдалуу өткөрүү тууралуу сунуштарымды тизмектеп айтып өтөйүн. Биринчи, убактыңызды эмнеге коротконуңузду жакшылап ойлонуңуз жана анын жумалык жадыбалын чыгарыңыз. Бул жадыбал сизге жол көрсөтөт. Экинчи, күнүмдүк жана апталык программалар менен убактыңызды пайдаланыңыз. Күнүмдүк жумуштарыңыз үчүн керегинче убакыт бөлүү сизди эс алдырат. Көп чарчап чаалыкпастан жана иштерди үстөккө босток жыйып албастан программалуу аткаруу күндөрүңүздү дагы пайдалуу жана жемиштүү кылат. Үчүнчү, кээ бир иштерди бир убакта жасоого аракет кылыңыз, бирок бул узакка созулбасын. Айрыкча дүкөнгө барып соода кылууну адат кылып алгандар ушундай кылышат. Ар күнү аз-аздан алып олтуруунун ордуна бир жолу тобу менен алып койгон туура. Төртүнчү, бош убактыңызды көптөн бери пландап жүргөн жумушуңузга бөлүңүз. Бешинчи, эки жумушту бир жасоого аракет кылыңыз. Гудсарти айым сыяктуу баланын сүт шишесин даярдоо жана жаңы бир сунуш катын даярдоо сыяктуу бир учурда жасала турган жумуштар болушу мүмкүн. Сиз да паркта балаңыз уктап жатканда колго токуу иштерин жасап, гезит окусаңыз болот. Алтынчы, технологияны пайдаланыңыз. Телефон аркылуу берүүгө мүмкүн болгон тапшырык, заказ үчүн дүкөнгө баруунун кажети жок. Жетинчи, дүкөн кыдырып убакыт өткөрбөңүз. Эмне алаарыңызды жакшы билсеңиз, дүкөндөрдү кыдырып убактыңызды коротпойсуз. Алына турган нерселердин тизмесин даярдап алуу убакытты да акчаны да үнөмдөөгө шарт түзөт. Сегизинчи, жумуш учурунда башка нерселер менен алек болбоңуз. Негизинен жумуш ордунда бир канча ишти бир убакта жасоо керек болушу мүмкүн. Бир нерсе сиздин жумушуңузга тоскоол болот. Телефон менен сүйлөшүп жатып, эшиктин коңгуроосуна кулак салбоого, башка бир телефонго жооп берүүгө үйрөнүшүңүз керек. Бербөөгө үйрөнүшүңүз керек. Кантип күндө 24 саат иштөөгө болот? Аттуу китептин автору Арнольд Беннеттин төмөнкү сөздөрүнө көңүл буруңуз. Убакытты туура пайдалануу күнүмдүк иштерге таасир берет. Ар күнү эртең менен ойгонгонуңузда чөнтөгүңүздө турган капчыкта али баштала элек 24 сааттык каражат бар. Кол тие элек бул 24 саат сизге таандык, каалагандай пайдалана аласыз. Бир ишти кийинкиге калтырбаңыз. Колуңузда мүмкүнчүлүк турганда жүзөгө ашырыңыз. Анткени кийин бул мүмкүнчүлүк жана убакытты таба албашыңыз ыктымал.